Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Сиан деген хакер бала бир банктын бүтүндөй коопсуздук системасын бузуп жатканын көрөбүз. Банк кызматкерлери болсо мындай хакерликти өтө эле кеч байкап калышып, коопсуздук белгиси иштей баштаганда гана ал жакка полициялар чакырылат. Spice деп аталган жогорку технологиядагы жасалма интеллект бардык камераларды бир көз ирмемде текшерип, уурулардын унаасы кайсыл экендигин аныктап берет. Дароо эле көрсөтүлгөн жолдор боюнча полициялар кубалап барышып, бирок ал жактан эч кандай уурулардын унаасын таппай калышат. Көрсө Сиан укмуштуудай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, капкайдагы эле бир жок унааны көрсөтүп, керек болсо жасалма интеллектти дагы алдап коюптур. Что значит никого? Вот они прямо там! Вы что, все ослепли? Полициялар деги эмне болуп жаткандыгын такыр эле түшүнө алышпай, банктын сактоочу жайын текшере келишкенде, бардыгын кылдаттык менен кылган уурулар ал жактагы бир гана сандыкчаны ачып ичиндегилерди алып кеткендигин билишет. Көрсө ал сандыкча бир бай бизнесмен адамга тиешелүү болуп, сандыкчанын ичиндеги китепчеде болсо ал адамдын криптовалютасынын сыр сөздөрү жазылган. Кызыгы, ал адамдын жарым миллиардка жакын криптовалютасынын суммасы бар болгондуктан ууруларды тезинен кармабасаңар бардыгы жок болот деп эле полицияларды ызылдатып жаткан. Бул кезде уурулар болсо криптовалютанын башкы мекемесине кирип келишип, күтүлбөгөн жерден кол салып кызматкерлердин эсин оодарып, Син өз компьютерин алардын компьютерине улаштырганда, хакер Сиан ал жактагы маалыматтардын бардыгын көчүрүп ала баштайт. Көчүрүп жатканда Сиан ал жактан андан дагы кызыктуу маалыматтарды билип калат. Көрсө, базада криптовалютанын башкы директорлорунун бирөөсүнүн өздүктөрү бар болгондуктан Сиан ошол маалыматтарга да кызыгып, аны дагы уурдаганга аракет кыла баштайт. Сиан ушундай иш аракет жүргүзө баштаганда, Лонг деген адам ага байланышка чыгат. Көрсө, уюшкан уурулардын башында турган адам ушул адам болуп чыгып, ал Сианга: "Полициялар дээрлик биздин изибизге түшүп калды. Биз алчуубузду алдык. Болду, эми имараттан тезинен чыгып кеткиле. Ашыкча нерселерге убакыт коротсоңор өзүбүзгө эле кооптуу болот" деп айтат. Аңгыча болбой эле офицерлер баш болгон полиция мүчөлөрү криптовалюта мекемесине жетип келип калышат. Уурулар качууга камданып жөнөшкөндө, алардын башчысы Лонг ошол эле имараттын биринчи кабатында отурган. Ал план боюнча тийиштүү иштерди бүтүргөн соң акырындан эле имараттан чыгып жөнөйт. Бирок күтүүсүз жерден бир кыздын тартып жаткан сүрөтүнө түшүп калат. Уурулар белгиленген убакыттан кечигип калгандыктан полициялар аларды кубалап жөнөшүп, бир кезде уурулар эч жакка кача албай такалып калышат. Ошол жерден эле кармаша кетишип, уурулар капитанды кармап алганга мүмкүн болуп, аны туткундап лифт аркылуу алып кетип баратканда, башка полициялар ууруларды атканга такыр эле мүмкүн болбой калат. Ал эми сыртка чыккан уурулардын башчысы Лонг болсо, аны күтүп турган унаага отуруп жөнөп кетип калат. Лифтте туткунда бараткан капитан Яулей күтүүсүз жерден каршылыкты баштап уурулар менен мушташа баштайт. Бирок канткени менен уурулар көпчүлүк кылып, капитандын эсин оодарып лифттен чыгып кетишен. Көрсө, уурулар экинчи планга өтөлү деп чечишип, имараттын эң башынан эле парашюттары менен секирип кетишет. Эсине келип арттан чуркап келген капитан дагы өлөрүнө карабай эле ошол жердеги тарзанка аркылуу секирип, жел баллонго кулап түшөт да андан ары куугунду улантат. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Ал эми парашют менен секирген уурулар болсо белгилүү бир аймактарга түшүп, бирок түшкөн жерден эле аларды полициялар тосуп алышат. Күчтүү даярдыкта болгондуктан полицияларды арыдан бери кылып, чоң отелдин ичинде төрт жакка тарап эле кийимдерин улам сайын алмаштырып кетип жатышты. Хакер Сиан дагы өз командасына жардам берип, камерадан көрүнүп калган досторун чекеден эле өчүргөнгө да жетишип жатты. Капитан дагы командасы менен отелге жетип келип, бардык камераларды каратып, сыртка чыкчу адамдарды текшертип чыгара баштайт. Бирок кимдердин уурулар экендигин, керек болсо жасалма интеллекттин жардамы менен дагы аныктай алган жок. Анткени уурулар өтө эле профессионал байтор. Мүнөт сайын кийип жүргөн кийимдери өзгөрүп, керек болсо бети башы чачтарынан бери өзгөрүп кетип жатты. Полициялар канчалык аракетин кылбасын, уурулардын бирөөсү кыздай болуп жазанып алат дагы имараттан чыгып кетүүгө мүмкүн болот. Ал эми калгандары болсо декоративдик шоудон пайдаланып, кантип чыгып кеткени белгисиз айтор имараттан дайынсыз эле жок болуп кетишет. Жарым миллиард криптовалютасын уурдатып жиберген бизнесмен ошол жакта кыйкырып ызы чуусун салып жатты. Полициялар болсо чогулушуп, эми мындан ары кандай кадамдарга барабыз деп ойлоно башташып, зумай бардыгына биз бул ишке мурунку жетекчибиз Вонгду алып келели. Азыр ал пенсияда ардактуу эс алуусунда жүрөт. Канткен күндө дагы өтө байкагыч, тажрыйбалуу, кыйын адам болчу десе, капитан Юалей ага жооп берип, азыр эми ал киши карып калды да, анын үстүнө азыркы жаңы технологиялар жана жасалма интеллект менен иштей албайт деп айтса,
Зумай болсо ага каршы жүйөлүү мисал келтирип, баары бир биздин жасалма интеллект менен болгон жаңы технологиябызды сындырып кетишти го. Алардын хакерлери баары бир биздикинен күчтүүрөөк кылат экен деп айтып, ары бери тартышып отуруп ошол мурунку тыңчы Вонгду табууга буйрук беришет. Чу менен Дзин көп өтпөй эле Вонгду таап келишип, Вонг болсо бул кезде көп иттерди багуучу адамга айланыптыр. Буйрук боюнча Чу менен Дзин ошол Вонгдун эмне кылып жүргөнүн жүрүм-турумдарын аңдымакчы болушат. Бирок түштөн кийин эле бир кафеде тамактанып отурган Вонг ары жакта тамактанып отурган Чуга өзү басып келет да: "Силер мени эртеден бери аңдып жүрөсүңөр. Менден силерге эмне керек? Чынын айтканда билдирбей аңдыганды да билбейт экенсиңер. Мен керек болсо сенин кесиптешиң Дзиндин капчыгындагы алып койдум" деп айтса, Чу эмне дээрин билбей эле Вонгго таң калып туруп калат. Андан соң гана Чу Вонгго өзүнүн сөзүн баштап, иштин жайын түшүндүрүп берип, сиздин жардамыңыз бизге керек болуп жатат десе, Вонг макул болуп полиция мекемесине барат да изилдөө иштерин баштайт. А дегенде эле Вонгго экрандан көптөгөн видеолорду чыгарып беришип, Вонг болсо 1 мүнөттүн ичинде эле кайсыл 4 адам ууру экендигин белгилеп чийип берет. Анткени бул адамдар имаратка кирип келишери менен эле камераларды карашыптыр деп түшүндүрүп берип, Вонгдун ушунчалык байкагыч экендигине полициялардын баардыгы таң калышат. Ал эми жанагы уурлар болсо акыры өздөрүнүн жайына чогулушуп, жетекчи Лонг болсо бүт баардыгын ортокмокко ала баштайт. Ал жаш балдарга: "Мен силерге баардыгын план боюнча кылгыла деп ал жактан эртерээк чыккыла деп айтканмын. Өзүңөр ар дайым кутулуп кеткениңер менен мени бул жолу тузакка салып бердиңер. Видео камераларды болсо албетте тазалап койдуңар. Бирок мен бир кыздын телефонуна сүрөткө түшүп калдым. Канча жылдан бери эч кимге билинбей көлөкө болуп жүрдүм эле. Эми минтип полицияларга жүзүм ачылганы турат" деп ачууланып, бирок шакирттер устатын кармап алышат дагы анын ачуусун басканга аракет кылышат. Бул кезде Лонгдун элес булас түшүп калган сүрөтү полицияларга дагы белгилүү болуп калган. Ал сүрөттү көргөн Вонг болсо бир нерсени эстегендей болуп, илгери ушуга окшош элиталык өлтүргүчтөрдүн бирөөсү бар болчу. Ал дагы мен сыяктуу тыңчы болуп, бирок 1999-жылдан кийин таптакыр эле дайынсыз болуп жок болуп кеткен. Сыягы бул ошол окшойт деп божомолдоп жатам. Биз өзүбүзчө жаңы команда түзүп, анын ошол же ошол эмес экендигин жана уурлар ким экендигин аныктаганга аракет кылып изилдөө жүргүзүшүбүз керек. Мага бир канча жаштарды чогултуп бергиле деп команда түзө баштайт. Ошентип такыр эле полицияга окшобогон балдарды чогултуп алат да: "Күн сайын эмнени көрсөңөр бүт баардыгын тең эстеп калганга аракет кылгыла. Өзүңөрдү полиция эмес жөнөкөй адам катары алып жүргүлө" деп айтып, ар тараптуу машыктырып ошол эле учурда издөө иштерин дагы баштап калышат. Арадан 12 күн өтүп, Сян болсо бул кезде биз мынча акча менен канткенде жаңы жашоону баштайбыз деп ойлонуп, криптовалютанын башкы директорунун өздүктөрүн уурдаган соң, анын атын жамынып баарыбыз тең жаңы жашоо баштайбыз. Бизди эч ким издебей турган болот деп эле жаңы планды түзүп чыгат. Ошондо бизге Лонг жана анын шакирттеринен мурунку кези көрсөтүлөт. Көрсө ал балдардын баардыгы убагында жетимдер болуп, Лонг аларга бат-баттан келип белектерди жана акча берип турчу экен. Кийинчерээк аларды өзү машыктырып ушундай уурлук иштерге даярдай баштаган окшойт. Вонгдун командасы акмалоо иштерин жүргүзүп жүргөндө, Чу дүкөндөн кайтып келе жатып бир аялды бир канча адамдар тоноп жатышкандарын көрөт. Вонг дароо эле Чуга байланышка чыгып: "Сен аларга кийлигишпе. Биз азыр атайын операцияда жүрөбүз. Уурлар бизден шекчинип калса эле алар дайындарын таптырбай кетишет. Ошентип биздин ишибиз дагы оңунан чыкпай калышы мүмкүн" деп айтса, Чу жетекчи Вонгдун айткандарына көнбөй эле: "Мен деген полиция кызматкеримин. Бул аялга учурунда жардам берип калбасам болбойт" деп эле жанагы эркектер менен барып мушташа баштайт. Анда Вонг дагы ал жака жетип келип Чуга жардам бергенге аргасыз болуп, кайрадан келип унаага отурушкандан кийин гана Вонг Чуга болгон иштин жайын түшүндүрүп бере баштайт. Көрсө Вонг Чуну кичинекей кезинен бери эле тааныган болуп, мурун ал Чунун атасы менен кесиптеш болгон экен. Ал Чуга: "Сен дагы атаңа окшоп көкбет аракетчилсиң. Ошондуктан атаңа окшоп анын жолун жолдоп келатасың. Бирок сенин азыркыдай иштериң пландуу иштерге терс таасирин тийгизет. Учурунда мен дагы сага окшоп кызуугандуу болуп, ойлонбостон иштерди жазап жиберип, кесепетинде болсо сенин атаң көз жумган. План боюнча биз кылмышкерлерди аңдып барып, аларды уюгунан кармашыбыз керек болчу. Бирок мен кылмышкерлер баланы уурдап баштаганда эле аларга тоскоолдук жаратам деп чыга калып, жыйынтыгында атаңдын полиция экендиги билинип калгандыктан алар атаңды атып кетишкен" деп түшүндүрүп берет. Ошол сөздөрдү сүйлөп унаа менен кетип бара жаткан Вонг базардын жанынан өтүп баратып кимдир бирөөнүн элесин байкап калат. Ал ушунчалык баамчыл болгондуктан баягы сүрөттөгү адамга аны окшоштуруп, командасындагы балдарды базардын туш тарабынан жөнөтө баштайт. Ар кимиси жөнөкөй эле адамга окшоп базарды аралап жүрүшүп, жанагы Лонг деген адамдын жүзүн көрүп чындап эле ошол экендигин аныктап алышат. Эми баардыгы тең эч ашыкпастан, билгизбей акмалап ал адамдын жашаган жерин билиши керек эле. Бирок Чу кайра эле шашылып кетти айттор. Лонг түшүп бараткан лифтке чогуу түшмөкчү боло баштайт. Албетте Лонг дагы оңой эмес болгондуктан бул кызды жана эле базардан көргөнүн эстеп, сыягы бул акмалап келатат окшойт деп шектенип калат. Бирок лифт жабылаарда ал жака Вонг кирип келгенге жетишип калып, кыздын кулакчынын чече салат да анын чоң атасына окшоп эле сүйлөшө баштайт.
баштайт. Ал Лонгко өзүнүн кызы менен жашаган ушул эле кабаттардагы жөнөкөй жарандар экендигин билгизип, лифттен чыгып барып эле бир батирди ачканга аракет кылып баштайт. Лонг дагы алардан шек санап, чындап эле алар ушул жакта жашайбы деп бир топко чейин акмалап туруп, Вонг болсо атайын аспаптардын жардамы менен батирди ачып алганга мүмкүн болот да кирип барары менен эле үйдүн ээсин кармап оозун жаап полиция экендигин айтып, үнүн чыгарбай туруусун талап кылат. Чоң атасы менен небереси батирге кирип кеткенден кийин гана Лонг ишендиби айтор. Андан ары лифт менен көтөрүлүп өз батирине кирип кетет. Эми полициялар ошол Лонгдун үйүн жана Лонгдун өзүн тынымсыз көзөмөлгө алышып, керек болсо таштандысындагы чогултуп барып изилдөөгө алышат. Күндөрдүн биринде Вонг менен Лонг базардан жолугуп калышып, Лонг билдирбестен Вонгдо тыңшоочу аппараттар жок бекен деп текшере баштайт. Анда Вонг дагы сыр бербей экөө маектешип отуруп, Вонг аны кечки тамактанууга үйүнө чакырса, Лонг көп ойлонбой эле макул болот. Кечинде Лонг алардын үйүнө конокко келгенде, полициялар үй ээсине акча төлөп коюшкандыктан, Вонг менен Чу эч камырабай эле өз үйлөрүндөй сезип эле жүрүштү. Вонг тамак жасап жатканда Лонг дагы билдирбестен үйдүн ар кайсы бөлмөлөрүнөн тыңшоочу аппараттар бар бекен же жок бекенин текшерет. Эч кандай эч нерсе таппай коюп тамактанууга отурганда, Чу анын телефонунун жанына өзүнүн телефонун коюп, полициялар болсо маалыматтарды уурдай башташат. Ошентип Лонг эч нерсе болбогондой эле конок болуп кеткенден кийин Чу дагы кетип үйдө Вонг эле калган болчу. Кимдир бирөө эшиктин коңгуроосун басканда, Вонг эшикти ача калса эле ага кимдир бирөө кол салып баштайт. Көрсө аны Лонг жөнөткөн болуп, баягы Лонгдун шакирттеринен бири экен. Ал Вонгду дароо эле өлтүргөнгө шашылып, өтө катуу кармаш башталып, бул кезде болсо Чу полиция бөлүмүнө кирип келет. Ошондо полициялар эч нерсени түшүнбөй калышып, сен үйдө эле отурбадың беле? Кантип бул жака келип калдың деп камераларды карай башташат. Көрсө Чу телефонун Вонгдун телефонунун жанына коюп, полициялар андан маалымат уурдай баштаганда Лонгдун хакери Сян дагы жөн отурбай Чунун телефонундагы маалыматтарды уурдап, үйдүн ичиндеги видео камераларды болсо эч нерсе болбогондой адаттагыдай кылып эле жазап коюптур. А бирок чынында бул учурда Вонг өз жашоосу үчүн күрөшүп, чаң тополоң түшүп эле Лонгдун шакирти менен мушташып жаткан. Ошондо гана полициялар бир нерсени сезип калышат да дароо ошол жака жөнөшөт. Лонгдун шакирти Сивангга кимдир бирөө маалымат берип, бизди полициялар билип калышты, тезинен ал жактан качып кет дегенде гана Вонгду өлтүргөнгө жетишпей калган Сиванг дароо качып жөнөйт. Ошондо полициялар ыкчамдык менен жанагы Лонгдун батирине кирип барышып, бирок ал жактан Лонгдун өзүн таба албай үйдүн ичинде тинтүү иштерин жүргүзүшөт. Бул учурда Вонг менен Чу Лонгду башка бир даректен издеп көрүү үчүн баратышкан. Көтөсүз жерден эле алар бара жаткан унааны капталдан чыккан бир чоң унаа тоголото сүзүп, атышуу башталып, бир канча полициялар өлүшөт. Бирок Чу менен Вонг өтө катуу каршылык көрсөтүп жатып, аларды жеңип алышты. Бул кезде Лонгду болсо Сяндын планы боюнча бир имаратка алып келишкен. Лонг имаратка кирери менен эле аны туш тарабынан толтура адамдар курчап калышат. Көрсө мунун баарын уюштурган Сян болуп чыгып, Лонгду өзүнүн эле шакирти өлтүртмөкчү болуп калыптыр. Көрсө Сян буга чейин эле биздин устатыбыз бизге да кооптулук жаратат деп досторуна айтып, ал бир гана өзүн ойлойт, кез келген учурда бизди сатып кетиши мүмкүн деп. Эң башкысы биз устатыбыздан арылып, андан соң гана иштерибизди кылышыбыз керек деп пландаган. Дал ушундай болуп өз шакирттеринин тузагына түшүп калганын түшүнгөн Лонг бычагын алып чыгып эле бөрү карыса дагы бир койчолук алуу бар деп эле мушташты баштап жиберет. Көрсө Лонг алда канча эле күчтүү болуп чыгып, ошол жердеги бир канча жалдангыч адамдарды кой сойгондой эле сое баштайт. Аңгыча болбой ал имаратты полициялар жана спецназдар дагы таап келип калышып, иши оңунан чыкпай жаткан Сян ачууланып эле атайын даярдалган план боюнча ошол имаратты толугу менен жардырып жиберет. Бирок Лонг өлдүбү же өлбөдүбү дагы эле белгисиз болуп турду. Ошентип уурлар андан аркы кадамдарын жасашып, криптовалютанын генералдык директорунун маалыматтарын өтө бир амалкөйлүк жол менен уурдап кетишет. Лонгдун өзү болсо жанагы жарылуудан кийин өлбөй калып, бирок полициялардын колуна түшүп калган болот. Ал эми өтө тажрыйбалуу жана өтө байкагыч Вонг болсо болбой эле жанагы уурлардын сары изине түшүп, аларга жетип барып экөөсү менен мушташа баштайт. Жыйынтыгында Вонг дагы өзүнүн ким экендигин көрсөтүп, эки ууруну кийим жуугуч аппаратка салып бекитип салат. Ал эми Лонг болсо бир топко чейин өтө ыңгайлуу учурду күтүп отуруп, бир кезде полицияларды арыдан бери кылат дагы унаадан качып чыгып кетип калат. Ал ушунчалык акылдуу болгондуктан Сяндын кайда качып баратканын дароо түшүнүп, Сян дагы эми жок дегенде өзүм утулуп кетейин деп аэропортко жетип калганда, Лонг анын артынан күтүүсүз жерден келет да өлтүрүп керектүүсүн алып кетет. Ошентип Лонг из жашырып кеткендиктен полициялар аны таба албай калышып, Вонг менен Чу болсо изилдеп отуруп, Лонг жанагы жарым миллиард криптовалютаны эч жака которуп албагандыгын билишет. Ошондо Вонг Чуга, бул Лонг деген дагы менин заманымдагы киши, ошондуктан ал дагы криптовалютаны жакшы түшүнө албай, которо албай жатат окшойт. Демек эми ал криптовалютаны түшүнгөн адамдарды издей баштайт. Криптовалютаны акчага айландырып биротоло качып жок болуп кетеректе, ыкчамдык менен кармашыбыз керек деп план түзүшөт. Көп өтпөй эле алардын планы оңунан чыгып, алар Лонгду күтүүсүз жерден кафеден кармашат.
Ошол жерден гана илгерки эки тыңчынын катуу беттеши башталып, биринен бири өтүп эле бири-бирине катуу каршылык көрсөтүп жатышты. Бир топ кармаштан кийин Вонг болбой эле алсыздык кыла баштап, Лонг анын бир канча жеринен жарадар кылат да качып жөнөйт. Бирок Вонгтун чуу баштаган баягы командасы Лонгту эч жака кетирбей туш тарабынан курчап калышат. Көп өтпөй полициялар да келип, Вонгтун өзү дагы келип, чуу өз колу менен Лонгту кишендеп алып кетип, ушуга чейин кармалбай жүргөн өтө кооптуу кылмышкерлердин бирин араңдан зорго кармашты окшойт. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.